my heart on fire. Hold me in your arms, light up my desire. Drink me till I'm gone. Oh, we cannot face the open road. We'll always wind away, learning to accept what we can't change. The story of our lives. Read between the lines. Ош гуманитардык педагогикалык институтунун колледжи тарабынан уюштурулуп, салтка айланып калган студенттердин сынагына сынбай-сыңбый иш-чарасы бул ирет жогорку маанайда коштолду. Анткени аталган иш-чаранын коногу ОГПнын Мурас телестудиясынын жетекчиси Кубаныч Жылкычуу болду. Уюштуруу тобу бул жолу студенттердин сурамжоосу аркылуу Кубаныч агайды студенттердин сынына салышты. Студенттердин сынагына сынбай-сыңбай аттуу бул программабызды биз салттуу түрдө дайыма башталгыч класстын педагогика жана мамлекеттик тил кафедрасы өткөрүп келүүдө. Буга чейин биздин окуу жайдагы эмгектенген агайларды чакырып, илимдин доктор кандидаттарын чакырып жолугуш өткөрүп келе жаттык эле. Кубаныч жаш болсо дагы ошол студенттердин жүрөгүнөн түнөк таап калыптыр, урмат сыйга ээ экен, ошо студенттердин досу катары болгон катарында сезип, ошо студенттер өзүнүн сынагына чакырышты эле. Ошондуктан мына бул өткөрө турган аудиторияны дагы студенттердин каалоосу көп болгондугуна байланыштуу чоңураак жерди тандап келип өткөрдүк. Адаттагыдай студент кыздардын колунда роза гүл. Кире бериште жетинен көтөрүп, конокту тосуп алып, жылуу саламдашып, сахнанын ортосунан орун беришти. Андан соң каармандын өмүр баяны тууралуу кыскача слайд коюлуп, калган бөлүгү суроо жооптор менен коштолду. Сыртынан олуттуу, токтоо жана сабырдуу көрүнүп, көпчүлүккө үлгү болуп жүргөн конок бүгүнкү сынакта студенттерге айрым сырларын ачып, айрым сырларды жүзүн жаап, бир топ толкундануу менен жол узатып жатты. Саламатсызбы агай? Бир эле Мурас телевидениясын жетектейсизби, же башка сабак өтүп, окутуучулукта кыласызбы? Рахмат сурооңузга. Учурда негизги штаттык кызматым мына ушул телестудиянын жетектен. Ал менен бирге эле акыркы 2 жылдан бери сабак бербей калдым. Кошумча ошол окуу жайдын уюштуруу иштерине аралашып, бул студиянын жетектөө менен бирге гезиттин көзөмөлдөйм, пресс катчылык кызматты көзөмөлдөйм. Ошондой эле окуу жайда баардык маданий массалык иштерди уюштурууну дагы көзөмөлдөйбүз. Анан ушул окуу жайга англис тили адистигине мектепке кайра келип иштейсиң деп өзү алып келип, бюджеттик негизде тест тапшыртырып, бюджеттик негизде бүттүк. Ошол директор Аман агайым аркылуу ушул кесипти тандап алганмын. Бирок өкүнбөйм, бүткөндөн кийин 2 жыл өзүмдүн ушул окуу жайда студенттерге, мешбак башка адистиктеги студенттерге билим бердик. Ал жерде сындык, ыйладык, ошону менен ырыштык. Азыр эми уюштуруу ишинде көбүнчө коомдук иштерде жүрөбүз. Кесибимден бир аз алыстап турам, бирок сөзсүз кайтам. Жактырган тамагым оромбу. Башка мырзалар сыяктуу эле мен да эч кимге көрүнбөйт, көз жашымды төгөм. Бир баккан кызым, бир тапкан кызым, бир баккан уулум, бир тапкан уулум бар. Өз ысым өзүмө жагат. Унут жаактык сапатым жагат, себеби кек сактабайм. Бардык нерсени ийне жене чейин маани бере бергеним өзүмө жакпайт. Оконум түшпөсө да машинеде жалгыз баратып, каттуу кыйкырып, ырдап куугумду чыгарып калам. İçim sırtıma çıkıp kalar. Tağıragı sarı yüzümden kızara düşkünüm bari bir zamantta bayqap kalar. Ata bulganıma karamastan sürdü atam ayılga bargan sayın menin eki betimden öp tosu bolar. Bul almaş kız bakır. Apam bassa tursa amandığımdı tileydi. Военный кафедрада билим алдым. Мекенжегинде милдетимди аткаруу колумдан келет. Балага жакынмын, жакшы ата болууга тырышам. ОГПнин агай үчүн көп нерсеге алмашып ачкычы болуп берген, анын катарында сүйүүсү да өмүрлүк жолдош өзүнүн группалашы. Беришендик менен агыз жигиттик, жоомарттык агайдын артык сыпаты. Кыял менен оюрдуусунун инженери. Жок дегенди билбейт, WhatsApp аркылуу көбүнчө сүйлөшкөндө аха деп жооп кайтарат. Жылкы жаныбарга жакын. Инстаграмда 333 сүрөт
салган. Анын 1258 досу бар. Эң көп көрүлгөн каралганы 727 болгон. Бүгүнкү окуу жайда адаттагыдай эле сонун иш-чара болуп өттү. Агайды бүгүнкү биздин коногубуз Кубанычбек Жылкыча уулу агайыбыз болду. Агай өзүнүн тактыгы менен бизди аябай таң калтырды. Агайдын ишмердүүлүгү, ийгиликтери жөнүндө биле алдык. Агайдын керемет сапаттарынан дагы бири бул агайдын баардык нерселерге жетишкендиги бизди аябай таң калтырды. Агайды бир гана мугалим катары гана таанычумун. Агайдын көрсө көптөгөн ийгиликтери, көптөгөн жетишкен жактары, ишмердүүлүктөрү бар экен. Ушул агайдын дагы негизги өзгөчө сапаттары, ишине тактыгы бизди өзгөчө таң калтырды. Мага мындай таасир калтыра турганы бул өзүнүн ата-энесине өзгөчө мээримдүүлүгү байкадык. Мен ар дайым өзүмдүн атамды идеал тутам дегендери мага аябай жакты. Идеал дегенде биз ар дайым бай адамды же бир башка адамды көргөнбүз го. Бул өзү атасынын кесиби жылкычы болгонуна карабай өзүнүн атасын идеал тутат экен. Бизди ошонусу кубандырды. Сынактын жүрүшү менен Кубаныч агайдын жөнөкөйлүгүнө, ийилчектигине жана жоомарттыгына күбө болдук. Суроо берем деген студенттердин ынтызарлыгы абдан күчөп, жогорку маанайдагы аурада каарман менен эркин маектешишти. Бүгүнкү иш-чара негизинен күтүүсүздөн конок болуп чакырылдым. Негизинен студенттин сынагына сынбайсыңбы өзү эле айтып тургандай, эч кандай көпчүлүктүн суроосуна даярдануунун да кажети жок эле, бирок өзүмдүн настроюму ушул жерде толкундоо калтырып койбойн деп жакшы даярдык менен келдим. Студенттерден мен такыр күтпөгөндөй укмуштай суроолор берилди. Айрымдарына сынган учурларым болду. Негизинен жооп бербей коюуга дагы туура келди. Анан көпчүлүгү негизинен иш-чаранын, мына ушул иш-чаранын жогорку деңгээлде өтүүсү үчүн мына ушул үмүт менен, урмат сый менен берип аткан суроолоруна колдон келишинче кайтарбастан баардыгына ачык жооп бергенге аракет кылдым. Бул дегеним бир нече сырларым ачылды десем болот. Аябай толкунданып турам, негизинен аябай жакты. Студенттер менен маек, студенттер менен мамиле сүйлөшүү мени дагы да бүгүн абдан байытып турат. Айрым суроолордон таасир алдым. Мындан ары дагы эмнелерге маани берип, кандай изилдөөлөрдү жасашым керек экенин бүгүнкү иш-чаранын негизинде дагы бир жолу айгинеледим. Жыйынтыгында мыкты суроо берген катышуучулар конок тарабынан бир топ белектер менен сыйланып, уюштуруу тобу каарманды кайра белек менен сыйлашып, иш-чаранын так кызыган жеринин соңуна чыгарышты. Белгилей кетсек, аталган студенттердин сынагына сыңбайсыңбы шоу программасы ОГПнин колледжинин башталгыч класстардын педагогикасы жана мамлекеттик тил кафедрасы тарабынан уюштурулуп келет. Буга чейин иш-чарага окуу жайдын ректору, проректорлору конокко чакырылган. Айтиле Жамурбек кызы, Брончо Эргешев, ОГП жаңылыктары.